Азербайжандын Агдам районундагы Хыдырлы айылында Кыргызстан салып берген Айкөл Манас атындагы мектеп билим уясынын курулушу былтыр март айында башталган. Президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев өзү капсула салып, 1 жыл ичинде имарат толук бүткөрүлүп ишке берилүүдө. Мында түзүлгөн заманбап шарттары жагынан мектеп бир эле аймактагы эмес, Азербайжандагы алдыңкы билим уяларынын бири болду. Жалпы аянты 2,7 гектар, мектеп имараты 8800 чарчы метрди түзөт, 2 кабаттуу 528 орунга ылайыкталган. Белгилей кетейин, Кыргызстан чет өлкөдө биринчи жолу мектеп салып берип жатат. Ошон үчүн бул Кыргызстан үчүн да, Азербайжан тарапка да чоң мааниге ээ тарыхый окуя. Андан соң эки өлкө президенти мектепти кыдырып көрүп чыкты. Президент Илхам Алиев Садыр Жапаровго жана кыргыз элине ыраазычылык билдирип, мектепти куруу демилгеси жеке Садыр Жапаровго таандык болгонун, эми бул окуу жай эки өлкөнүн ортосундагы бир туугандыктын бекем символуна айланганын баса белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Айкөл Манас атындагы мектептин ачылышы тарыхый мааниге ээ окуя экендигин айтты. Ахиол у нас, я знаю, это Ахиол, это Айкадуш. Я уверен, это исторические события еще больше укрепить наши духовные отношения. У нас общие ценности, мы обязаны их передавать следующему поколению. Это еще раз говорит о братстве наших стран, на нашей близости и исторической, и этнической, и культурной, и духовной. И на этом фундаменте мы сегодня построили прочное здание киргизско-азербайджанской дружбы. Бардык көктөмдүү иштери бул жерде толугу менен бардык каражатты кыргыз мамлекети өз тарабынан каржылады. Биздин кыргызстандыктардан 18 бала бул жерде кызмат кылды, толугу менен башынан баштап аягына чейин карап. Мектеп чоң болгондуктан бирге Азербайжан тарап менен толук кандуу ушул мектептин курулушуна курулуп аягына чыгышты. Мектепке кирип келгенде эле Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун сүрөтү эки өлкөнүн достугун чагылдырган такта. Негизи эле Азербайжан менен Кыргызстанды маданияты, тили, дини, тарыхы өңдүү көп нерсе байланыштырат. Бул жакта Чыңгыз Айтматов менен Гейдар Алиев, жогоруда Чыңгыз Айтматов бир эле Кыргызстандын эмес, бүтүндөй түрк элинин сыймыгы деген Гейдар Алиевдин пикири болсо, төмөндө Гейдар Алиев улутуна ак кызмат кылган, улуттун улуу инсаны деген Чыңгыз Айтматовдун пикири жазылган. Бул химия классы сабакта учур талабына ылайык өтүш үчүн зарыл делген химиялык приборлор менен толук камсыздалган. Ушундай эле зарыл жабдуулар менен физика, информатика, кол эмгек класстары толук камсыздалды. Негизи эле ар бир окуу бөлмөсү жарык, кенен, жаркырата бүткөрүлгөн. Ошондой эле коридорун алып көрөлү. Мына кенен башынан аягына чейин Кыргызстандын кооз жаратылышы, 7 облусун чагылдырган сүрөттөр илинген. Муну менен окуучулар Кыргызстан тууралуу кеңири маалымат ала алат. Бул жерде дагы атайын ушул кыздарды үйрөтүү сабагын ушул швейный машинкаларга чейин бүт коюп бергенбиз. Эркектер үчүн бул жерде мына мектептен баштап туруп, ошол бизде инженерлер, технологдор, особенно Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол инженерский состав кадрлар аз да, мындай караганда. Азыр мына ошол бизге дагы, Кудайым буйруса, Кыргызстанда дагы мына ушулдар киргизилип атат. Булга дагы мына бардык шарттарын түзүп, бардыгын биз Кыргыз тарап алып берди. Бул жак столовый. Балдар келип отуруп, тамак ашып, мына вытяжкалары бардыгы бүт каралган, бүт жасалган. Бул жерде тамак ашын жасашат, балдар тамактанышат, оборудованиясына чейин бүт коюлган бардыгы.
Бұл эми мына мектептин ичиндеги спорт залы. Футбол ойнойт, волейбол ойнойт, бардык шарттары бар да, мындай айтканда. Бул эки элдин маданий баалуулуктарын чагылдыргандан бөлүк чакан болгон менен мааниси терең дегеним маданий баалуулуктун маңызы камтылган. Кыргыз элинин колдонгон буюм тайымдары, кол өнөрчүлүгүнөн тартып белгилүү инсандары, тарыхы тууралуу маалымат камтылган. Бир тарабы Кыргызстан тууралуу баяндаса, экинчи тарабында Азербайжан элинин маданияты көрсөтүлгөн. Ушул жер кандай концепция менен болуш керек экенин Бишкектен ошол биздин сүрөтчүлөрдүн, дизайнерлердин чогулушун кылып, мына ошол дизайнерлер бул жерге алып келип түздөн-түз өздөрүн катыштырып, анан жасалган бекитилген эскиздин негизинде Кыргызстандан бардыгы жасалып, мына жакын арада келип бул жака орнотулуп кетип атат да. Кыргызстан деген кандай өлкө экенин бул мектеп окуучулары үчүн көрсөтө тургандай кылып, биз ошол Азербайжан тилине которулуп көп учурлар, мисалы бул жакта китептер турат. Кычыңгыз Айтматовдун китептери, ушундай Кыргыздын тарыхын чагылдырган китептер. Мына бул китептердин бардыгы тең биз кыргыз тилинде, орус тилинде, ошол эле Азербайжан тилдеринде биз ошол даярдалды. Мына бул биздин боз үй, Азербайжан биздин боордош элине ушул мектепке белек кылып президентибиз тапшырма койгон, белек кылып алып келип бердик. Мына биздин Кыргыздын бардыгында бардык нерселер көрсөтүлгөн. Мына ичиктерибиз турат, тебетейлерибиз, калпагыбыз, чапаныбыз, түлкүнүн териси, мындай айтканда комуз, бардык нерсе мына ушул жерде биздин Кыргыздын маданиятын таанытуу үчүн мына ушул боз үйдү белек кылып бердик. Кыдырлы жаңы түптөлүп жаткан айыл. Аймак Азербайжандын карамагына толук өткөндөн кийин мында масштабтуу модернизация иштери башталган. Жолдор курулуп, инфраструктурасы жакшыртылып, мектеп, бала бакча, маданий борборлор, өңдүү социалдык объектилер биринин артынан бири салынып жаткан учур. Анын ичинде Кыргызстан салып берген Айкөл Манас мектеби дагы алардын катарын толуктады. Бул жака 700дөн ашык үй курулуп, алгачкы жашоочулары эми көчүрүп келүү алдында экен. Күз айы менен ал жаңы окуу жылында мектеп бул жактын тургундарынын балдарына билим берүү үчүн эшигин ачат. Мектебin yerinde benim ata evim olurdu. Мына ушул мектеп салынган жер ата-бабамдын конушу эле. 1993-жылы согуштан кийин тып-тыйпыл эч нерсе калган жок. Ушунча убакыттан кийин кайра өз жерибизге, өз топурагыбызга кайтып жатканыбызга жетине албай турам. Кыргызстандын президентине абдан чоң ыраазычылыгымды айтам. Эми бул мектепти көрүп, Кыргызстан менен Азербайжандын достугун эстеп тура турган болдук. Teşekkür ediyoruz Kırgızistan milletine. Балдарыбыз ушундай жаркыраган мектепте окуй турганына сүйүнүп жатабыз. Бүгүнкүдөй сезим болгон эмес десем да болот. Кубанычыбызда чек жок. 30 жылдан ашык убакыттан кийин кичи мекенибизге кайтып жатабыз. Жакын арада көчүп келе баштайбыз. Бийигирээк жоопкерчилик менен салынып, неге дегенде бул Кыргызстандын мектеби деп айтылып калгандан кийин ушул жакта ушул башка бөтөн элдин ичинде Кыргызстан мектеби мындай экен деп айтыш үчүн бизге аябай жоопкерчилик чоң болуп, ушинтип жакшынакай кылып салдык. Кооздук, дизайнери дагы ичинде ушунча балдар окуганда аты дагы Айкөл Манас деп коюлган, ушу атына дагы затын жараштырбай калып туруп, аябай жакшынакай салганга аракет кылып, ушуну Кудай буйрса бүтүрүп бүгүн тапшырып атканбыз. Кыргызстан менен Азербайжандын алакасы соңку жылдары жигердүү өнүгүүдө, эки өлкөнүн эки тараптуу кызматташуусу бардык тармактарда кеңейип жатат. Соода жүгүртүү, инвестициянын көлөмү жагынан жылдан жылга өсүш байкалат. Ошондой эле маданий, гуманитардык, билим берүүдөгү мамилелер дагы жанданды. Кыдырлы айылындагы мектептин ачылышы мына ошол билим берүүдөгү дипломатиянын бир далили. Мен Илхам Гейдаровичке былтыр келип, өзүмдүн кагаздарымды тапшырып атканда айтып кеткенбиз, биздин Кыргызстандын потенциалы кандай экенин. Энергетика тармагында, тоо кен тармагында, өндүрүш тармагында, соода саттык тармагында, мынакей логистика боюнча дагы анткени чоң ири проекттер ишке ашырылып атат да, мынакей Кыргыздын деген салынып аткан транзиттик жолу, Кытай, Кыргыз, Өзбекстан. Андан тышкары гидроэнергетика боюнча. Ошондо Илхам Гейдарович айтты, берилген акча бул деген башы. Эгерде дагы чоң жакшы проекттер болсо, биз мындан да көбүрөөк жардам бергенге даярбыз деп өзүнүн сөзүн айткан.
Белгилей кетсем, 2024 жылы президент Садыр Жапаров Бакуда мамлекеттик сапар менен болсо, 2022 жылы Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанда расмий визит менен болгон. Анда Кыргызстан, Азербайжан достук сейил багы, ошондой эле Бишкектеги Гейдар Алиев жана Низами Генжеев атындагы мектептер ачылган. Билим берүүдөгү мындай кызматташтык келечекте күчтүү билим берүү чөйрөсүн түзүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Нурайым Бейшеналиева, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Азербайжан.